Менимче дагы бир кызык нерсе бул жерде ошол 310 миллион стройка кетирип атабыз, ошонун 230 миллион на строительство, 70 миллион на согласование. Это нонсенс, да, на согласование 70 миллион. И в то же время биз ошол эле убакта Нацбанк 250 миллионго мэриянын жанындагы хранилище үчүн Кыргыз Промстройбанктын зданиесин алып атат да. Бул кандайча? Тияка 310 миллионду коротуп коюп, бер жактан дагы 250 миллионго ошол эле мындай целдер үчүн здание алынып атат да. Мен бул нерсесин түшүнбөйм да. Итого 1,5 миллиард бюджеттин акчасы. Мен бул жерден пенсия зарплатаны албай эле былтыр биз деген айымдар болуп туруп жанакы зордук зомбулукка каршы мыйзамды өткөргөнбүз да. Ошондо өкмөттөн 25 миллион эле сом сураганбыз. Ар бир областта бир мындай колл-центр ачып берели деп. 25 миллион сом табылган эмес болчу да. А бул жерден 500 миллионду текке кетирилип аткан нерсе да. Сөзсүз органдар не просто барып текшериш керек, аягына чыгарыш керек. Мына Росинбанк боюнча секретке деп берип атасыңар кайра. Азыр деген мен таң калдым, эмнеге башкы прокуратура деген бул коммерческий тайна деп берилип атат. Анда да суроолор көп болуп атат да. У меня такое ощущение, что просто кто-то на это глаза закрывает. Или кто-то с кем-то о чем-то договаривается. Когда у нас за меньшее нарушение сөзсүз түрмөгө киши кетет да. Миллиондоп мындай, как это, тобокерлик деп коебу? И кайдыгерлик деп коет мында да. Это просто безразличие, халатность и вот такое наплевательское отношение на огромные сотни миллионов, 500 миллиарда бюджетных денег. Это, да, это и есть транжирство элементарное, потому что распоряжаемся деньгами налогоплательщиков, потому что распоряжаемся деньгами государства и деньгами налога. И эч ким булар текшере албайт. Эгер депутаттын запросуна счетный палата жооп бербесе, биздин статус аны кандай? Прокуратура ушинтип коммерческий тайна деп текшериле, мондай бузуулар болуп атат деп берсек, мамлекеттик банкты коммерческий тайна деп атат да. Биз мындай коррупция менен бир кызыктай күрөш биздики болуп атат да, анда менимче. И буну же ары, же бери кылып туруп чечиш керек да. И менимче могу суроо дагы это еще одно из вопросов к нашему уважаемому руководителю Нацбанка. Один из вопросов. Таких вопросов было много. И моунун аягына чейин чыгарып туруп, непосредственно председательный болбосо да буга чейин иштеген адамдарды моун боюнча текшериш керек. 1,5 миллиард деген бул кандай акча? Саладин Абдираевич, көзөмөлгө алып туруп комитет буну деген прокуратурага берип туруп текшериш керек. Ана прокуратура деген тоже коммерческий тайна менен прикрываться эткен абдан туура эмес болуп атат да. Эми биз өзүбүз барып туруп следователь болуп иликтейлиби аякта? Курманбек Сапарбаевич, сиз бүгүн чынында эле жакшы аянтча түзүп бердиңиз. Мындайча айтканда саясатчыларга сармерден кылып бердиңиз да. Эрке бала менен эрке кызды айтыштыргандай кылыпчы. Бирок мамлекеттин эң негизги мыйзамы кабыл алынып жатканда, мамлекеттик жыйында, мамлекеттик тил саясаты ишке ашпаса, ал мамлекеттик жетекчилердин акылсыздыгы эмес, ал мамлекеттин алсыздыгы. Эки тилде сүйлөгөн кыргыз эне тилинде эки сөз менен түшүндүрүп бере албаса, ал эне тилдин жансыздыгы. Биринчи, биз азыр айтып атабыз да, жаңы жылдан кийин жарык дүйнөгө жашоого келген жаңы кодекстердин авторлорун мен угайын деп келгеним жок. Алардын акылдуу сөздөрүн угайын деп келгеним жок. Мен акыйкаттуу кадамдарды, акыйкат адамдарды угайын деп келгем. Мен көрөйүн деп келген жок, мен көңүл берейин деп келген болчумун. Ушул жыйын болордо мен эртеден кечке чейин, түшкө чейин ички иштер бөлүмүн кыдырып чыктым. Прокуратураны кыдырып келдим. Биз биякта отуруп алып, апендинин кызындай мактап атабыз. Тиякта отургандар ашатып атат бизди. Эн атабызды калтырбай. Кеп жаңы жашаган мыйзам, жаңы төрөлгөн бала эгер жакшы баса албаса, кыргыздар ити деп коет. Бул ити мыйзам. Биз гумандуу мыйзам кодекс деп туруп, тумандуу кодексти кабыл албадыкпы? Мойнубузга албайыкпы? Жорук деген эмнени түшүнбөй атпайсызбы? Кыял жорук, ал көнүмүш адат дейт. Ой, жоругуң жолдо калгыр деп аталар сөгөт бизди. А бирок биз уурулукту жорук деп атпайбыз. Койду урдасаң бул жорук. Сен уур эмессиң. Дагы урда. 40 жол урдасаң да сен рецидивист эмессиң.
Сені мұрда сотталғанды айтпайды. Мұрда айып төлеген адамды айтады. Мына кемшіліктер. Мына ушыларды жоя алабыз бы, ертең орнына қоя алабыз бы, ошол жөнүндө сурашыбыз керек. Өткүрбек Жамшитовдон айтыш керек болчу, сураш керек болчу. Ай, жолдош башкы прокурор, жагдай кандай деп, бул айтмак жагдай жаман деп казактар айткандай. Мен кыдырып келдим, РППны көрдүм. Мына Бишкекте былтыр 2018 жылы жуйге 3400 кылмыш чыгатталган болсо, азыр 25 күндө 7400. Чүйүскө УВДа 1920 РППда катталып турат. А былтыркы жылы 1200, 700 кылмыш. Мындай темп менен барсак, жыл этегинде биз 20 000, 30 000 кылмыш ашыкча болот. Аларды кандай кылабыз? Кемчиликтер толтура. Кыргызчасы менен орусчасын аралашканы толтура. Эми магазинде арак тамекини 16 жаштагы балдарга сатса, же ошол балдар 16-га чыга элек окуучулар тамеки же ичимдик менен кармаса, милициялар жетелеп барып, ошонун кайсы магазинден алдың деп, магазиндин ээсин жокко тартчу, сени эмнеге саттың деп. Азыр буну салыкчыларга берип койдук. Эй, салыкчылар магазинге барып, жаш балдарды аңдып турбайды. Бул иштебейт мыйзамыңар. Азыр побой деп атасыңар. Мына мага бардым. Отурдум, оптун начальниктер менен. Побой боюнча сотко өткөрө албай атабыз дейт. 1000ден ашып кетти дейт. Соттор албай атат дейт. Жаңы кодексте сотко да кайрылсаң болот, милицияда кайрылсаң болот дейт. Мына карама каршылык, мына каршы пикир менен жакшы пикирлерден чыккан нерселерди жоюш керек да, мыйзамды ордуна коюш керек болчу да. Берде эксперттер жарты күнөн силер мойнуңарга алгыла. Жартын биз мойнубузга алайык деп айткандын ордуна силер каякта карап отурдуңар эле дегендей кылып атпайбы? Шерменде кылып атпайбы? Мына урматтуу депутаттар, YouTube'ду карагылачы. Автовокзалдын жанында бир кыргыз жараны энеден туума болуп, чечинип алып туруп, бүтүндөй мамлекетти шылдыңдады. Турап Курсан Сатарович. Милиция чара көрө албайт экен да. Ал мелкое хулиганство болчу. 15 сутка камап жолсуп койчу. Азыр кыла албайт экен. Жылаңаш туруп. Бир аял тротуарда отуруп зарат кылды. Көрдүңөр да? Бүт көрдү YouTube'дан. Эчтеке кыла албай атпайсызбы? Мына жаңы мыйзамга, жаңы кодекстер болгон жамааттын, элдин мамилеси ушундай болот атпайбы? А биз биякта отуруп алып мактап атпайбызбы? Батыштын цивилизациясы, чыгыштын философиясына кошпогон нерсе да. Биз алып келдик да. Гумандуу деп туруп тумандуу кылып албадыкпы? Анан эми бул чын айтыш керек да, бул өмүр сүрө алабы? Сүрө албайбы? Эртеңкиси кандай болот? 6 айда отурасыңар. Өкмөт өзгөртүү киргизе алабы? Киргизе албайт да, мораторий бар да. Биз элге ачык эле айтпайыкпы? Туура Курманбек Сапарбаев жакшы жыйындап келди. Мына эксперттер менен депутаттар отуруп алып, элге бири-бириңерге лекция коюп түшүндүрбөй, элге ачыгын айткыла деп атат. Жорук менен урурлукту биз айырмалап албай атпайбызбы? Мына тамеки тартуу боюнча дейт. Биз азыр милициялар айтат, биз ресторан кура турган болсок, это проверка дейт. Президенттин указына карама каршы келип калат деп жазып берип атат. Биз текшере албайт экенбиз, прокуратура өпкө түзөт дейт. Анткени указ президента Кыргызстан номер 58 постановление правительства о временных правилах проведения проверок дейт. Мына мындай мүчөлүштүктөр толтура да. Мына ушуну алардын баардыгы ушу депутаттар силер көтөрсөңөр деп жазып берип атат. Жөнөкөй эле мисал. 155 кодексте. Бүтүп атам. Жыйынтыктап коеюн. Мына кыргызчасында жазылып турат. Жазык иштери боюнча сотко чейинки өндүрүш адамга кылмыш жасоодон шек саналгандыгы жөнүндө маалымат далган учурдан тартып 2 айдан кеч эмес мөөнөттө аяктоого тийиш дейт. Туурабы? Өткүрбек Жамшитович. А орусчасын карагыла. Досудебное производство по уголовным делам должно быть закончено в срок не позднее 2 месяцев дейт. То есть РППга түшкөндөн 2 айдын ичинде тергөөдү бүтүргүлө деп атат. Тиги болсо жок, тигиге уведомление берип, талон бергенден кийин аны 2 айдын ичинде бүтүр дейт. Баштары маң. Жана Алмамбет Насырханович айтпадыбы? Ички иштер министрлигин тергөөчүнүн жардамчысы кылдыңар, прокуратураны болсо следственный судьянын жардамчысы кылдыңар да. Мына жаңы кодекстердин жаратылышы ушундай жагымсыз жагдайларга апарат. Азыр кылмыштуулуктун саны Бишкекте, Кыргызстанда 2 эсеге өттү. 1 айга жетпей 6 айдан кийин айтып атасыңар, биз аз айтабыз деп. Ашып кетсе эмне кылабыз? Кимден кечирим сурайбыз? Мына ушул жөнүндө башыбыз керек. Рахмат Курманбек Сапарбаевич. Рахмат. Мына бүгүн
уюштуруп ушундай бир аянтча түз бергенге да мен рахмат айтат элем. Бирок ошол эле мезгилде мүмкүн айтат элем да ушундай жолугушууну, ушундай талкууну биз 2 жыл мурда баштаганда, ошо мыйзам кабыл алынып кол коюлгандан кийин баштаганда мүмкүн ушундай бүгүнкүдөй сын пикирге бир кабыл болбойт элек деген ойду айткым келип атат да. Тилекке каршы убагында эми күнөөлүүнү издебейлик, баарыбыз тең күнөөлүүбүз. Убагында ушу уюштуруу жагынан кичине аксап калганбыз, убагында жумуш алып барылган эмес ошол мезгилдечи. Анан экинчиден мен да айтып кетем, бул реформа сөзсүз түрдө керек. Реформаны колдошубуз керек. Ошол эле мезгилде мына мен дагы бир нерсени айтайын. Мына азыр могу жерде иштеп чыккан жумушчу топтун өкүлдөрү отуруп атат. Авторлор деп айталык. Аларга биз рахмат айтышыбыз керек. Жакшыбы, жаманбы, мыйзамды иштелип чыгып кабыл алынып, бүгүн мына 1-январдан күчүнө кирип иштеп атат. Эми сөзсүз түрдө бир жетишпестиктер болот. Муну дагы чогуу мындан арды иштеп алып кетиш керек да. Бир ойду айткым келет. Азыр мына мен карап турсам, бизде жумушчу топтор эле көбөйүп кеткендей сезилип атат да. Эксперттик жумушчу топ, жөнөкөй жумушчу топ деп өкмөттөн Жеңиш Парпиевич айтып атат. Биздин жумушчу топ иштеп аттал, эми бул жумушчу топ аны улантат деп атат. Анан мына могу жерде мониторинг боюнча бир жумушчу топ дагы иштеп атыптыр. Кечээ өткөн жумада эле жогорку кеңеш дагы бир жумушчу топ түзүп атабыз. Ошон үчүн мен мындай сунуш берет элем. Ушул жумуш топторун баарын бириктирип, анан бүт биринчиден тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү болуш керек. Прокуратура, МВД, ГКМБ, ГСБ дейбизби, баардык өкүлдөрдөн. Себеби эртең ишке ашыра турган ошолор. Анан сөзсүз түрдө мына эксперттер жамааттан дагы, сообществодон дагы, алардан дагы алып келип, мына соттордон кошуп туруп, анан тез аранын ичинде дагы бир сыйра муну бир мындай анализдеп чыгыш керек да. Мына биринчи күндөгү болуп аткан ой пикир, мына сын пикирлер боюнча. Азыр да биздин кесиптештер көп ойлорду айтты. Ушуну бир карап чыгып туруп, анан бир сунуш менен ошол жумуш топтун жалпы дейинчи, өкмөттүк эле дебейлик, баары жалпы жумуш топтун атынан анан бир жогорку кеңешке ким мыйзам чыгаруу демилгеси менен чыгат, өкмөтпү же бир топ депутаттарбы, кайсынысы тез болсо ошонусун чыгарып туруп, анан бир элге бир шарт түзүп бериш керек деген ойду айткым келет да. Мазмунуна кийлигишким келбейт. Мазмуну боюнча да абдан көп мындай сын пикирлер айтылып атат. Бирөөнү эле азыр эле мага жазып жөнөтүп атышат, мисал үчүн. Жазык кодексинин 171 статьясынын 4 пунктунун примечаниясында жазылып калыптыр. Иных лиц деген иных яиц деп жазып коюптур да. Бул деген эртең адамдын тагдырын чече турган нерсе да. Азыр күлүп атабыз. Анан эртең кокустан ошол менен ошол статьяга бирөө туш келип калса беренеге, аны кантип чечет, анда сот кандай чечим кабыл алынат да. Ошон үчүн мындай маселелер көп. Жалпысынан ошол жалпы бир бирдиктүү бир максаттуу жумуш топ түзүп жумуш алып барсак дейм. Рахмат.